Кийинки ой жүгүртүүдөгү этап бул идеация деп аталат. Бул идеацияны ошол биздин мурунку этаптагы чыгарылган көйгөйдүн негизинде биз деген бир нече идеяларды ойлоп барыбыз талкуулайбыз. Негизи идеялар бир 20дан өйдө болсо абдан жакшы, анткени идеяларга эч кандай бөгөт койбош керек. Ушул идеялардын арасынан анан эң негизги ушул идея иштейт, бул иштебейт деген бир талкуулоо жүргүзгөндөн кийин бир эң негизги 2 же 3 идеяны тандап алып, ошонун негизинде бизнес идеяны ойлоп, иштеп, кийинки этаптарын ойлонуп чыкканга эң сонун шарт түзүлөт. Негизги көйгөйдү тандап алгандан кийин ошол көйгөйдүн кандай себептери бар, ошо жөнүндө мындай толук түшүнүк болгондон кийин гана жакшы бизнес идея жаралат. Мен силерге азыр бир кейс айтып бергим келип турат. Биз бир айылга барып, ошол жаңы бир бизнес долбоорлорду баштаганда бир Элнура деген келин келип, өзү мындай тикмечкен, өзүнүн бир 2 машинасы бар экен, мындай жана оверлок, анан мындай жөнөкөй машинкасы. Анан ошо Бишкектен бир заказдарды алып тикчикен. Бирок баягы өзү жалгыз иштегенден жалпы көлөмү аз, тапкан акчасы дагы азыраак болчу экен. Анан биз отуруп негизги себептерин талдап баштаганда, аякта мисалы эмне себептен мен мисалы өзүмдүн ушул ишмердүүлүгүмдү кеңейте албайм деген биринчи суроо. Анткени себеби деген мен убактым жетишпейт, машинкаларым жетишпейт, жана жалпысынан мындан ары чоңойто алгандан кийин ким иштейт деген негизги себеп болуп чыккан да. Бул себептердин негизинен биз ага мисалы мүмкүнчүлүктөрдү карап баштаганда бир 3 негизги мүмкүнчүлүктөрдү алып чыкканбыз. Бул биринчи мүмкүнчүлүк. Эгерде ошол эле жанындагы кыз-келиндерди үйрөтсө, аларга деген үйрөткөн үчүн анча-мынча акча алат. Ал кыздар үйрөнгүчө дагы башка мисалы заказдарды тигет. Үчүнчүсүнөн болсо, ошол тапкан акчасынан өзүнө дагы машинкаларды алып, ошол кыз-келиндерди эле үйрөткөн кыз-келиндерин эле өзүнө бизнес катары баягы чоңойтконго мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул бирден бир абдан жакшы кейс, анткени себепте ошол эле Элнура кийин бизге айтты да, ушунча иштеп жүрүп, бирөөнү үйрөтүп, акча тапкан жөнүндө такыр бир ойлончу эмес экенмин деп. Ошон үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрдүн баары жаныбызда, буттун алдында. Бул бир гана ошол жалпы силердин кардарларыңардын көйгөйлөрүн талдаганда, ошондо гана бизнес идеяга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ошон үчүн бизнес идеяны баштаардан мурун силердин кардарларыңардын негизги муктаждыктарын түшүнүп, негизги көйгөйлөрдүн себептерин түшүнгөндөн кийин гана бизнес идея процессине өтсөңөр болот. Кийинки этапты биз идеация деп айтабыз. Ошол силер тапкан көйгөйгө бир нече идеялар, бир нече чечимдердин баарын тең ойлоп чыгыш керек. Бул деген группалык иш, анткени себеби деген группалык иште талкуулоо болгондо абдан бир жакшы натыйжалуу бир чечимдер чыгып келет. Анан ошол чечим чыккандан кийин ошол чечимди кандай кылып бизнес идеяга айлантабыз, кантип биз ушул бизнес идея аркылуу өзүбүзгө киреше алып келебиз, өзүбүздүн бизнесибизди чоңойтобуз, кеңейтебиз деген бир чечимдер келет. Ал нерсени болсо бизнес модель деп коебуз, ошол аркылуу кылса болот. Бул сабактан баштап биз силерге үй тапшырма берип баштайбыз. Азыр мен айткан кейстин негизинде өзүңөр ойлонуп көрүп, ушул этаптардын баарын кылгандан кийин кайсыл бизнес идея менен иштеп баштайсыңар? Бул идеяңар каяктан чыкты? Кайсыл көйгөйдү, кайсыл ошо силердин кардарыңардын муктаждыгын жабат? Кандай бизнес идеяңарды өзүңөр алдын ала баарын тең санап, ойлонуп, кантип жылдырасыңар, ошо жөнүндө маалыматты жазып, силерге жана бизнес модель иш дептери деген нерсени сунуштайбыз. Ошол нерсени баштайсыздар, анан кийин ошол сертификат алыш үчүн ушул бүгүнкү күндөн баштап ар бир сабакта силерге биз кичинекейден үй тапшырма беребиз. Ошонун баарын тең кылып отурасыңар. Дагы бир жолу эскертем. Бүгүн азыр ушул видеону көргөндөн кийин силер кайсыл идеяны баштайсыңар, эмне себептен баштайсыңар, ким кардарыңар, кандай муктаждыктары, көйгөйлөрү бар, кандай бизнес идея чечимге келдиңер, ошол жөнүндө баарын кеңири жазып бересиңер. Барыңарга тең ийгилик каалайм.